бекет отабыз, аябай эле коркунучтуу болуп атат. Сёмкага келди, көрөбүз азыр. Анан кийин репортаж жасайын чыгарабыз дагы, убакыт болсо прямой эфирге чыгабыз. Мен телевидениядамын, менин камерам уже кирип кеткен тиякачы. Мен балам менен тартуулайын, Маратке тартуулайын мен кирем. Эч нерсе болбойт. Шундан барасың. Башка жол иштеп барам. Жолго турам. Отур, мен балама кирип чыгайын, мен балам өзүм керек. Ой, жаман Оператор балам кана менин. Сыртта чыгарып жүргөнбүз бар. Мына бекин отуруп. Ал менин балам эмес. Бек аппараты жок. Бирле пожарный его. Марат аке, менин балам кана. Туртпай тургулачы. Ден соолугуң. Айтсам, жок, ал баягы суу алып келиптир да, суу. Мунун кереги жок дейт. Качып атат. Эже, бек аппараты калбады. Жок, менин оператор Марат аке кана. Албай айтпайбы? Балаң сыртта балаң. Эркин, кылыч кана, кылыч. Болот, мен немеми көрбөдүңбү, камерамы? Менин балам менен сүйлөштүм, кирип кетиптир го. Марат аке, анан менин операторум телефонун көтөрбөй атат го. Суу бам жерде тургандыр да. Без суу болбогонда. Эч ким жок. Даже өзү. Неден деп атышат? Өлө мындай эле тарс дейт сразу. Анан? Болду, өрчүп кетти. Өрчүп кетти дейби. Биякта жалат болуп өлөйүн деп калдым го укам. Сени алып чыгышты анан кийин? Мен өзүм эстедим. Мени бамды байда. Эмне кылып атышат эми? Кылыч, сен ичкериге кирип көрүп чыктың го? Ичкерide азыр эки тараптан тең суу тартып атат. Нар жактан да, бер жактан да, бул жактан пожарныйлар чачып атат. Нар жакта соседтеги ушундай толтурулган немелер менен, насостор менен да суу чачып атышат. Анан Ошо пока өчүп кетет. эмне деп сүйлөп атышат? Эмне? Ой, жалыным эмнеге чейин келип атат а бул? Жанына барсаңыз вообще ыссы экен, чыга албайсыз. Немеге бензинге неме кылганга өтпөдү, экинчи танкерге өттү деп суроо берип атышат. Экинчи танкерге өтө эле окшойт походу. Өтө эле, бензинге өткөндө жарылат болуш керек, а? Айтыш кыйын эми. Бул частный экен, Ташиевдики деп атышабы? Мага азыр тияктан айтып атышат да, ошо Ташиевдики дешти да. Бирок пожарныйлардан алганга мүмкүнчүлүк болбойт, МЧСниктерден да. Бирок бардык кызматтар ушул жерде. Азыр ана жерде МЧСке барып көрсөк, эмнеден чыкты деп. Кылыч моолор МЧСникпи же солдаттарбы булар жөнүндө? Барымжа МЧС болчу. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Жалал Абад шаарындагы нефтебаза. Неме эмес, Кыргыз нефтебазасы эмес, Ташиевдин нефтебазасы экен. Өрт чыкканына 1-3 сааттай болуп калды. 3 сааттай болуп калды. Азыр өрт вообще эле каттуу күчөп атат. Биздин балдар тартып чыкты. ЛТРдин оператору дагы келди.